Barыңыздарға кутман күн достор. Ширин Kitchen каналына куш келипсиз. Бүгүн өтө оңой, үйдө бар курамдан турган берекелүү пирогдор жасайбыз. Мен өзүм ар дайым жасап келемин. Өтө оңой. Видеону аягына чейин караңыздар. Эң алгач 4 жумурткабызды салып, 3 жумуртка, 5 жумурткага чейин колдонсоңуз болот, өзүңүздүн шартыңызга жараша. Эч кандай таразага тарткан жокмун, ошол стакандар менен, орусча айтканда кружкалар менен өлчөп алдым. Кичинекей көлөмдөгү стакан менен бирди салып, жакшылап көбүргөнчө винчик менен аралаштырып алабыз. Сөзсүз түрдө кумшекер толуктай эриш керек, ошондо гана пирогубуз жакшы көтөрүлөт. Мынакей аппак болуп көбүргөнчө аралаштырдым. Болжол менен 5 мүнөт аралыгында. Андан соң чоң стакан менен үйдүн айранын колдондум мен. Сиздер кефир колдонсоңуздар, сметана колдонсоңуздар дагы болот. Андан соң мен өзүңүздөр билгендей ар дайым содовый раствор колдоном. Бул жерде 2 чай кашык сода. Биз эми күйгүзүп алышыбыз керек, себеби дегенде бир аз ачуудан болуп калат. Ошол себептен жаңы гана кайнаган жарым стакан суубузду соданын үстүнө коюп, муздагыча жакшылап аралаштырабыз. Сөзсүз түрдө жакшылап муздагыча аралаштырыңыз, себеби дегенде жакшы күйбөй калса, пирогуңузда ачуудан болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен сөзсүз түрдө жакшы аралашыш керек. Муздагыча аралаштырабыз. Жакшы сапаттуу разрыхлитель колдонсоңуз болот. Мен ушундай көбүнчө соданы колдоном. Бир аз муздаган соң массабызды кайрадан алып, сөзсүз түрдө аралаштырып туруп кошобуз. Себеби бир аз жылуураак болуп калса, жумурткабыз күйүп кетиши мүмкүн. Ошол себептен ушундай реакция пайда болуп көбүрө баштайт. Ошол маалда 2 чоң кашык гана суу майыбызды кошобуз. Менде күн карама майы. Достор, эми бул жагына бат-баттан кыймылдайбыз, себеби дегенде өзүңүздөр көрүп тургандай содабыз чөгүп кетиши мүмкүн. Ошол себептен унубузду 3кө, 4кө бөлүп, сөзсүз түрдө электен өткөрүп кошуп алабыз. Унду кошо бересиз. Даяр болгонун кантип билсе болот, алдыда айтып беремин. Менден көбүсү сурап калат, пирогум жакшы көтөрүлбөйт дейт. Кээ бир айтат, ичи толуктай бышпай калды деп. Ошол суроолорго дагы жооп ала аласыз. Эң негизгиси пирогуңуз суюк болуп калган мезгилде дагы жакшы ичи толук бышпай калат. Ошону менен бирге эле духовкаңыз менен дагы дос болушуңуз керек. Мынакей достор, биз камырыбызды өйдөгө көтөргөндө ушундай үзүлүп түшүп, өзүнүн формасын жоготпогондо гана ун салууну токтотобуз. Ошондо гана массабыз даяр болот. Өзүңүздөр көргөндөй азыраак гана противенге май сүртүлгөн, өтө көп эмес. Эгерде өтө көп сүртүп койсоңуз дагы пирог жакшы көтөрүлбөйт. Ошол себептен андан кийин үстүнө ун ээлеп салабыз. Бул жабышып калбаш үчүн. Бардыгына тегиз сээп чыккандан кийин ойлонбостон үстүнө пирогуңузду сала бересиз. Эч кандай пергамент кагаздын кереги жок, себеби түбүнө жабышпайт. Бардыгын тегиз салып алып, духовкаңызга карап бышырасыз.
Мүмкүн болушунча орточо градуста бышырып алганга аракет кылыңыз. Мынакей достор, пирогубуз бышып чыкты, толуктай көтөрүлгөн, бийик болду. Эми муздатып, андан кийин кесемин. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Өзүңүздөр көрүп тургандай бийик болду. Эч кандай түйүнө жабышкан жок. Алдыда жалаң гана мастер-класс видеолор, оригинал рецепттер болот. Сөзсүз түрдө каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар.